Түп районуна караштуу Байзак айылынын тургуну Бактыгүл Момбекованын жолдошу 2011-жылы Орусияга иштегени кетип, ал жерден башка аял менен жашап жатканы белгилүү болгон. Эки кичинекей баласы менен калган Момбекованын айтымында Түп районунун сотуна бир нече жолу кайрылып, эч эле жыйынтык чыкпай келет. Учурда Момбекова эки баласы менен пенсиядагы энесинин колунда күн көрүп келүүдө. Ал эми Бактыгүл Момбекованын апасы кызынын иштегенге азырынча мүмкүнчүлүгү жок экенин айтты. Баары жазып тиги бугулуп алып ошо боюнча кайра жоготуп ийдик деп ар кандай шылтоон айтып түптүн соту. Алимент ала албай атабыз көрүкөм, жаман болуп атабыз. Анан эми кайда кайрылабыз? Барбаган немебизде да калган жок окшойт. Ал эми жогорку кеңеш сот аткаруучулардын макамы жөнүндөгү мыйзамга жана үй бүлөлүк кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карап жатат. Мыйзам долбоорунда алимент төлөбөй качып жүргөндөрдүн аты жөнүн, сүрөтүн интернетке атайын түзүлгөн электрондук маалымат базасына киргизүү, айдоочулук күбөлүгүн алуу, аңчылык кылуу жана чет өлкөлөргө чыгуусуна тыюу салуу сунушталган. Учурда алимент төлөбөгөндөр бир аз гана айыппул төлөшөт. Сот департаментинин маалыматы боюнча алимент төлөбөй жүргөн жарандардын саны 40 миңден ашык. Алардын көбү Орусияга иштеп кетип, үй бүлөсүн таштап, ошол жактан байланышка чыкпай жаткандар. Алсак, Москвага иштегени кеткен жолдошу тарабынан эч кандай колдоо болбогон Жийде Токтомушевага адвокат ажырашуу кагазысыз эле алимент өндүрүп берем деп сөз берген. Сотко кайрылганы менен көңүл жылытарлык жооп болгон эмес. 3 жылдан бери бир тыйын салбайт, же балдарын чалбайт. Ошо 5 баланы өзүм аракет кылып багып аттым да, главный курсактарын тойгузупчу. Ал эми Жеңишгүл Токтоназарованын жолдошу Алмаз Акматалиев жубайынын макулдугусуз ажырашуу кагазын жаздырып алган. Балдарына эч кандай материалдык да, моралдык да колдоо көрсөтпөй жатканын айтты. Мен күйөөм Акматалиев Алмаз Маматалиевич 3 балам менен таштап кеткен. ЗАГСты мен жокто кыртырып алган. 2 жыл мурун салган, акыркы жолу ноябрда 20 миң сом салган. Ошондон бери салбайт. Балдарына хабар албайт, балдарын сурабайт. Даже кызым ушунчалык ыйлайт. Папама чалдырып бер, папам мен сүйлөштүрүп кой дейт. Ортодо 1-2 жолу аракет кылып көрдүм чалдырган. 4 күндөн же 5 күндөн кайра чалам деп чалбай койду. Депутат Айсулуу Мамашеванын айтымында азыр көптөгөн ата-энелер алимент төлөөдөн качып, реалдуу кирешелерин жашырып коюшууда. Депутат алиментти улуттук статкомдун балдар үчүн түзгөн жашоо минимумуна карата эсепке алууну сунуштады. Биз билип туруп алимент төлөбөгөндөр үчүн жазаны оролотууну сунуштайбыз. Мисалы, эгерде бир ушул алиментти төлөбөгөн ата-энеси алиментти төлөбөсө, анда чет өлкөгө чыгарууга мындай тыюу салынат. Ушул алименттерди толугу менен төлөгөнгө чейин чет өлкөгө чыкканга мүмкүнчүлүк жок болот. Бирок алименттер төлөгөндөн кийин мындай тыюу так эле мындай жокко чыгарылат. Былтыр 7 жашка чейинки балдар үчүн минимум 3616 сом, 7 жаштан 14 жашка чейин 4227 сом, 14 жаштан өйдө 4600 сомду түзгөн. Ата-эне айына баланын жашоо минимумун 50% төлөп бериши керек. 2 бала үчүн 75%, 3 бала үчүн 100% төлөнүшү зарыл. Бул учурда алименттин минималдуу суммасы 1800 сомду түзөт. Ал эми юристтин айтымында бул мыйзамдар мурда эле бар болчу жана иштеп келген. 2017 жылдын июль айына чейин бул мыйзамдар алынып салынган. Кайра киргизилип, кийин жаңы мыйзамга кайрадан алынган. Эми кайра киргизилгени жатат. Вообще то, что вносят, это мертвые нормы, они не будут работать. Бул киргизилген өзгөртүүлөр ишке ашпай турган мыйзамдар. Себеби айдоочунун күбөлүгүн алып койгон болсо, мунун артынан ким карайт? Милиция кызматкерлери көчөдөн кимдин айдоочулук күбөлүгү жок экенин кантип билмегиле? Аңчылык кылуу боюнча ошол эле көрүнүш. Маалымат базалары жок, бул мыйзамдар мурдагыдай эле аткарылбастан калат. Тоже не может об этом следить, ни судебный исполнитель не будет за этим следить, понимаете? Жогорку сотко караштуу сот департаментинин директору Рустам Ибраимов ушул тапта алимент төлөбөгөн 2731 адамга издөө жарыяланганын айтты. Асель Сыдыкова, Жолболду Байсаев, Ош Бирим жаңылыктары.